Салам достор, бүгүн мен сиздер менен долманы кандай жасалуу жолуну көрсөтүп берем. Жарым килограмм фарш, майда зире, татымына жараша туз, кориандр же болбосо кашни чуругу деп коет, бир пияз, бир жумуртка, күрүч салабыз, бир кичинекей чайчикенин чынында. Күрүчтү болсо жарым саат кайнаган сууга жибитип коюу керек. Андан соң 2 тишче чеснок кошобуз дагы, жакшылап аралаштырабыз. Андан соң жумурткаңыз канча даана болсо, дал ошончо даанага фарштарды майда бөлүкчөлөргө бөлүп алсак болот. Менде 11 даана жумуртка бар болчу, 11 даана фаршты бөлүп алдым. Баарын майда бөлүкчөлөргө бөлүп алган соң, жумуртканы сууга бышырып алабыз. Атайын сууга бышкан жумуртканы фарштын ичине салып, тегерекче кылып алабыз. Бул кичинекей жумуртка, бөдөнөнүн жумурткасы деп коебу. Жакшылап шарик кылып, баарыны ушундай тегерекчеге келтирип алабыз, формага. Андан соң майга шарикчелердин эки бетин тең кызартып кууруп алабыз. Эгерде куурулган тамак жакшы көргөн болсоңуз, бардык тарабына кууруп алышыңыз мүмкүн. Мен эки бетини кууруп алдым. Тегерекчелер 11 даана, баарынын ичинде жумуртка бар. Экинчи бетини кууруп жатам. Кууруп алган соң, ушул эле майда сүзгү менен сүзүп, кара майда чүйдө нерселери калып кетет эмеспи, ошолорду тазалап алып туруп, кайра эле ошол майды казанга куюп, бир пияз, бир сабизди кууруп жатам. Томат 1 чоң кашык, татымына жараша туз, картошка 5-6 даана. Үй бүлөңүздүн киши санына карап азайтып, көбөйтүп алышыңыз мүмкүн. Биз 5 адамдын эсебине алып жасап атабыз. Андан соң помидор кошуп койдум, бирок менде жумшап калган помидорлор бар экен, ошолорду кошуп койдум, бирок сиз кошпой деле койсоңуз болот. И таттуу болгарларды коштум. Андан соң сууну куйганда ошол картошкага болгарларды көмүп тура турган суу куюшубуз керек. Андан соң кууруп алган тегерекчелерибиздин баарыны тизип чыгабыз. Бул аябай даамдуу жана ошондой эле тоюмдуу, өзгөчө тамак болот. Үй бүлөңүздө шартыңыз бар болгон болсо жасап көрсөңүз болот. Конокторуңузга жана үй бүлөңүзгө аябай жагат. Көк чөп кааласаңыз кошуп койсоңуз болот. Мен кинза сүйүүчүлөрдүн катарындамын. Кинза жана чеснок кошуп койдум. Бул кинза тамакты аябай даамдуу кылат. Өзүңүз эгерде кошуп жүргөн болсоңуз, билет чыгарсыз. Биздин тамак даяр болду. Тегерекче биздин долмаларды атайын бир идишке чыгарып алабыз баарына. Чыгарып алган соң, астындагы биздин буларды болсо аралаштырып алып, кайра бир идишке салып баштайбыз. Эгерде суюгураак жакшы көргөн болсоңуз, суусунан деле кошуп койсоңуз болот. Мынакей биздин долмалар тең ортосунан бөлүп, жумурткасын көрсөтүп коюп жатам. Кааласаңыз бүтүн боюнча деле коюп койсоңуз болот. Баарыны бөлүп, кооздоп, албетте фантазия өзүңүздүн оюңузга жараша болот. Бул жерде пияз, кинза жана ошондой эле салат уксусунан аралаштырып койгонмун. Дал ушуларды себелеп, кооздоп жатам. Көк чөптөрдү өзүңүздүн табитиңизге жараша кошуп койсоңуз болот. Мен ар дайым кинза колдоном. Мынакей достор, биздин өзгөчө долмабыз даяр болду. Жаккан болсо